Министрлер кабинетinin төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев 24 декабрда Баткен шаарында құрылып жатқан мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушу менен таанышты. Курулуп жаткан үйлөрдүн сапатына өзгөчө көңүл буруп, жумушту тездетүү керектигин айтып, бир катар тапшырмаларды берди. Канча блок? 37 блок. 37 жалпы долбоорлонгон. Анын 27 блогунун котлован иштери бүтүп, 24 блогуна темир иштери бүттү. Анын 11 блогуна фундамент бетон иштерин алып бүттүк азыр. Так, общий сложности канча адамга рассчитан? Общий сложность квартира 2364 квартира. 2364. 4600 деп атпадыңар? 4600 болу эмеде? Прокуратурдун акчасы менен кошо. Ал жактарды кошкондо баардыгы автобазарда. То есть Баткен облусунда биз 5000 квартира. Азыркысына 2300 дедиңиз, 2364 квартира. 2364 квартиранын канчасын кийинки жылдын күзүнө тапшыра аласыңар? Приблизительно сиз жумушчудай катуу жүрүп аткан болсо. Катуу жүрүп аткан болсо, жерде 1200 квартираны эмгек жылы күзгө чейин Баткенге тапшырсак болот, Болот. Ошого багыт алыш керек да. Ошого багыт алып, ушуну катуураак иштеш керек. Эмгек жылы күзгө чейин Баткендеги биринчи биздин жарандарыбыз үйлөрдү ала башташат. 2026 жылы баягы расчет кылган 5000 квартиранын баары бүтүш керек. 2026 жылы Баткенде 5000 квартираны мына жакырага болот, катина тартып коюп чыгарган. Ошо тартып койгондон кийин сону кылып бүтүрүш керек. Булардын курулуштун эмеси керек бизге? Сапаты, эң башкы сапат. Курулушту кургандан кийин ыңгайлуулугу. Ыңгайлуулукка эмне кирет? Ыңгайлуулукка бул жер астындагы баягы автостоянкалар кирет, балдардын ойногон жайлары кирет, дем алган жайлары кирет, туурабы? Ошол адамдардын ыңгайлуулугу, сапаты сөзсүз болуш керек. Естественно, көркү дагы жакшы болуш керек. Анан көркү болот деп, мына сырттарын эптемей материалдар менен жасап коюп, 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдан кийин көчүп түшүп калбасын. Макулбу? Ошон үчүн сапатын жакшылап карагыла. Мына тыйындарыңар жетишип атабы? Жетишип. Материалдар жетишип атабы? Жумушчу күч кандай? Жетишип атабы? Жумушчу күч каяктан келип атат? Кайсы адамдар иштетип атасың? Рабочий класс Мональде местный Баткенден өзүнөн Баткенден То есть азыр иштеп аткан адамдардан канча адам иштеп атат примерно? Азыр 300дөн ашык. 300дөн ашык адам иштеп атат полностью. 300 адамдын канчасы иностранец, канчасы кыргыз жарандар? 300дүн баары эле Баткендин өзү. То есть 100% кыргыздын жарандары иштеп атат. Мына ушундай болуш керек. Булардын көпчүлүгү жанагы мурда Россияда башка иштеп жүргөндөр да? Ошодан келди да? Россиядан келди. 70%, 70-80% Россиядан келди. Өзүнүн Баткендин өзүнүн. То есть Баткендик жарандарга иш менен камсыз кылып атасың. Бул туура. Башкаларды эмес, өзүбүздүн жарандарды жумушка алганга биринчи кезекте өзүбүз жумушка алыш керек да. Жарандардычы. Анан кийин эгер жетпей атса, ушундай эле болбой атса, анан башка жарандарга аракет кыласың. Макулбу? Анан башка дагы точкалардагы жумуштарды эртерээк баштагыла. Азыр мына 2200дү баштап салгыла. 5000гө чейин баштагыла тезирээк. Баштап котловандарын казып, территория жетип атабы, жетпей атабы? Территория жетип атат. Территория жетпесе, жергиликтүү бийлик органдары камсыз. Аба ырайы жакшы экен, бетон куйгону боло берет, э? Болот. Күнүнө канчадан бетон куюп атасыңар? Приблизительно. 1000 куб тегерген, да? Күнүнө ошо 1000 куб тегерде куюп турсаңар, ошол андай жакшы экен. Балдарды карагыла, балдардан жакшы болосуңарбы? Жакшы дегиле. Кандайсыңар? Жакшымы иште? Жакшы дегиле. Баткенчилери. Кандайсыңар? Кандай? Кандай боласың? Заводтун объему жетип атабы? Бүтөн завод. Ал жерде материал көп эле болсо керек, а? Assalamu alaikum. Qanday? Yaxshi ko'rasizlarmi?
Ушул үйүндө болгон жабылат да, Ана бир керекте жабылат. Минус 1 бар. Анан уже этаж биринчи этажда башталат. минус үйдө эмне болот? Ал уже кладовка. А бул гараж. Жертөлөсү. Мына эле подвальный гараж. Отдельный каток. Подземный гараж. Зарплата берип атабы? Зарплата жакшы алып атасыңарбы? Алдаган жокпу эч ким? Тамак аш бар. Безопасность карагыла да, макулбу? Коопсуздук карагыла, этият болуңуз. Бул үйлөр бүтүп калса, буюрса Баткендин көргү чыгат. Чоң-чоң сонун үйлөр болуп. Элибизге, мамлекетибизге бул урматтуу президентибиздин бизге койгон тапшырмасы ушунда ошол элди тез аранын ичинде жакшы, сапаттуу турак жай менен камсыз кылуу. Ушул маселени чечүүнүн негизинде азыр Баткен облусун текшерип жүрөбүз. Баткен облусунда иш жакшы. Мына кышка карабастан, мына бүгүн кыш чилдесине карабастан жумуш болуп атыптыр. Бул жакта күн жылуу экен. Жакшы экен. Иши сапаттуу жумуш делебиз, ийгилик болсун. Азыркы күндө биринчи этабынан өтүп, уже экинчи этабына келдик. Фундаментный плитаны куюп атабыз азырчы. И бул жакта дагы дальше стеналар, диафрагмалар, колонналар дагы куюла баштады. Буюрса азыр нөлдөн чыга турган убакыт келди. Нөлдөн көтөрүлө турган убакыт келди. Мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн котлованынан чыккан топурактар жергиликтүү тургундарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында 5 чакырым жолго төгүлүп, асфальт басууга даярдалып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул жол менен да таанышып, жергиликтүү бийликке жолду тез арада бүткөрүү тапшырмасын койду. Ошол жерде немеге подстанцияга чейин. Жакшы болуп атат. Анан бул түткөндөн кийин мына көчөлөргө дагы Мына ушул иш жакшы болду. Мына заодно мына жердин немеси жол бүтүп калат экен, Мына чыккан мына кырдын арт жагында жаңы жол салып атабыз, промзонагачы. Ошонан 5 километр жыл успеть этпей калып, кийинки жылга 5 километр асфальт төшөлүп. Үстүндө турабыз. Буюрса бул жол Четбак айылынын башынан баштап стратегический жол Баткен Ош Истана жолунан Разаков жолунан ошонун жол боюна чыгат да жол. Бул жол жаңы салына турган Борбордук стадионго да алып барат. Камчыбек Ташиев стадионго бөлүнгөн жерди да көрүп, 2 жылда заманбап эл аралык стандартка жооп берген стадион курула тургандыгын билдирди. Көрсөтчү стадиону, кандай болду? Мына 36 батырга салган үй. Медина. Медина шаарчасы. Чоң поле. Азыркы учурда мына жерге 5000 орунду стадион Кара Судагыдай отургуздук. Мына жерде футбольный академия 3 этаж. Тренировочный базасы. Мына жагы благоустройство. Мына мини полелер. Мини полелер тренировочный. Бул жерде баягы 5000 орунду өзүнүн баягы турбас келген. 5000 Tamam. Tribünası var. Kapanlar için. Ya park var. Stadyon. Güzel park. Stadyon. Stadyon kadar. Stadyon кайда кирет? Stadionun главный ходу мына жерден болот. Мына жерден болот. Жана сабылоо болгончу Жок, бул жак неме? Тоо жак. Тоодон мына уч. Эки экземпляр. Хорошо, жакшы. Кудагас курабыз. Тик стадион бияка үчүн чыгышыбыз керек да. Бул канча гектар жер дедиң? 8,5. 2 жылда куруп турса болобу? Айбек Исабеков, Шырзат Эгембердиев, Регион.